Вице-премьер-министр Темир Жумакадыровдун сөөгү жерге берилди. Маркум менен коштошууга президент, өкмөтчүлөр, жогорку кеңештин депутаттары жана жакындары келишти. Алдыда ушул жана башка жаңылыктардын топтому менен ынтымактын эфирдик убактысын кабарлардын түшкү чыгарылышы улантат. Саламатсыздарбы? Бүгүн вице-премьер-министр Темир Жумакадыровдун сөөгү Бишкекте аларча көрүүсүнүндө жерге берилди. Коштошуу зыйнаты Бишкектеги Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында өттү. Анда сөз сүйлөгөн мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Темир Жумакадыров президент боло турган жигит эле деп билдирди. Эске сала кетсек, 38 жаштагы вице-премьер-министр Темир Жумакадыров 7 октябрда эртең мененки саат 7:15 чамасында Бишкек-Кара-Балта унаа жолунун 36 чакырымында жол кырсыгынан кабылып каза тапкан. Аны менен кошо жардамчысы жана айдоочусу да окуя болгон жерде кайтыш болгон. Кыргызстанда айрым аймактык шайлоо комиссияларынын тутумуна жана резервине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтом кабыл алынды. Ага ылайык арыздын негизинде жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүн органынан Сарбаев Ташкөмүр аймактык шайлоо комиссиясынын тутумунан чыгарылды. Өз арызынын негизинде Республика саясий партиясынан Жороева комиссиянын резервинен чыгарылса, Республика Тажур саясий партиясынан Койгелдиева комиссиянын тутумуна киргизилди. Тизмеден чыгууга арыз жазган Шейшенов Москва аймактык шайлоо комиссиясынын тизмесинен чыгарылды. Арыз менен кайрылган Акшумкар саясий партиясынан Осмонкулова комиссиянын резервинен чыгарылды. Кыргызстан социал-демократиялык саясий партиясынан Тазабекова резервден чыгарылып, комиссиянын тутумуна киргизилди. Президенттик шайлоого даярдыктар аяктап калды. Бул багытта аткарылган иштерди Борбордук шайлоо комиссиясы көзөмөлдөп жатат. Добуш берүү жарыяндарын үзгүлтүүгө учуратпаш үчүн атайын техникалар шайлоо тилкелерине таратылган. Ал эми бюллетендер шайлоого 3 күн калганда таратылмай болду. Өлкө башчысынын тандоого болгон даярдыктар жана бул жолку шайлоонун өзгөчөлүктөрү боюнча Нуржамал Баргабаева айтып берет. 15 октябрь күнү Ош облусунда 488 шайлоо участкасы иштеп, анда 588.378 жаран добуш берүүгө катышаары анык болду. Ош шаарында болсо 73 тилкеге 158.346 шайлоочу катталды. Бул күнгө чейин шайлоо комиссиялары жана операторлор окутулган. Эми алар тестирлөөдөн өтүшөт. Тагыраак автоматтык урналарды иштетүү жана жарандардын өздүгүн текшерүү боюнча даярдыктары каралат. Ош шаары боюнча 73 участкынын бардыгында тест ийгиликтүү өттү. Бардык нулевой отчет деген жыйынтык протоколдор бардыгы борбор серверге берилди. Андан сырткары участкалык комиссиянын, шайлоо комиссиясынын протоколдору дагы сканерлеп туруп борбор шайлоо комиссияга берилди. Өлкө боюнча шайлоодо жалпы 3.028.000 жаран добуш берүүгө укуктуу. Анын ичинен 18.588 жаран чет мамлекеттерден добуш берет. 311.000 шайлоочу болсо форма 2-нин негизинде даректерин алмаштырган. Бирок 30 сентябрдан баштап шайлоочулардын тизмесине кошулуу жана тизмеден чыгуу токтотулду. Алдыда дагы анык тизмени мамлекеттик каттоо кызматы тактап берет. Бул берилген чогулган маалыматтар мамлекеттик каттоо кызматында, андан кийин борбор шайлоо комиссиясында кайра иштетилип чыгып, ар бир шайлоо тилкеси боюнча паспортто көрсөтүлгөн же болбосо форма 2 менен өзү арыз бергендин арызынын негизинде ушул өздөрү көрсөтүлгөн шайлоо тилкелерине жеткирилет. БШКнын адистери болсо аймактардагы шайлоо тилкелеринин даярдыгын текшерүүдө. Учурда ар бир участокко автоматтык урналар менен кошо керектелчү жабдуулардын бардыгы жеткирилди. Бюллетендер аймактык шайлоо комиссияларына таратылган. Шайлоого 3 күн калганда участокторго жеткирилмекчи. Ар бир шайлоо тилкелерине 2ден автоматтык эсептөөчү урналар жеткирилди. Себеби биринчиси техникалык себептерден иштен чыгып калса, экинчиси колдонула берет. Мындан сырткары атайын электр кубатын кармап берүүчү техникалар дагы бар. Эгерде шайлоо күнү электр энергиясы үзгүлтүүгө учураган болсо, аталган техникалар 2 саат бою электр энергиясы менен камсыздоого жарап турат. Президенттик шайлоодо добуш берүүнү уюштурууга өзгөртүүлөр да киргизилди. Буга чейинки шайлоолордо жарандар баш бармагы менен идентификациядан өтүп келчү. Анда бармак изи аркылуу өздүк маалыматы бар туруп, монитордон чыкпагандар да кездешкен. Ошондуктан эми шайлоочулар жүзүнүн параметрлери аркылуу да идентификациядан өтө алышат. Ушундай эле жеңилдиктер добуш бергендердин санын аныктоо боюнча да иштелип чыкты. Автоматтык эсептегич урналар менен добуш берүүнү бюллетендерди кабыл алып, анын жыйынтыктары
оперативдүү түрдө кечки саат 8-де бардык байкоочуларга баягы итоговый протоколун чыгарып бергенден кийин, алдын ала протоколдорду, чектерди чыгарып бергенден кийин 2-3 секунддун ичинде борбордук серверге барып түшүп, анан биздин Борбор шайлоо комиссиясынын сайтына чагылдырылып турулат. 15 октябрга чейин көзүн ачар көргөндөр үчүн лупалар участоктарга таратылат. Ал эми мүмкүнчүлүгү чектелгендерге көчмө урналар даярдалды. Алар 14 октябрь шайлоого 1 күн калганда үйлөрүнөн туруп добуш бере алышат. Белгилей кетсек, өлкө президенти тандоого биометрикалык маалыматы барлар гана катышууга укуктуу. Нуржамал Баргыбаева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Кыргызстанда республикалык айыл чарба маалымат тутуму ишке киргизилет. Бул тууралуу айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалымат боюнча өлкөнүн ар бир району республикалык айыл чарба маалыматтык тутумуна кошулат. Атап айтканда, министрликтин 40 агрардык өнүктүрүү башкармалыктары бир компьютердик тутумга баш коштурулат. Эми башкармалыктар өз маалыматтарын аталган тутум боюнча ресурстук аналитикалык борбордун серверине жөнөтөт. Ал жерде маалымат жалпыланып, талдөөгө алынат. Мурда бул жумуштардын баары колго жасалып, көп күчтүү жана убакыт талап кылган. Эми республикалык айыл чарба тутуму акырындык менен ишке киргизилет. Пенсиялык топтом 2017 жылдын аягында чыгашаларды кошкондо 13 миллиард 704 757,6 миллион түзөт. Өкмөт 27 сентябрдагы токтому менен социалдык фонддун 2017 жылга бюджети жана 2018-2019 жылдарга божомолду жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүүнү жактырган. Анда пенсиялык фонддун мамлекеттик топтомунун 2917 жылга карата бюджети чагылдырылган. Маалыматка ылайык, пенсиялык топтом каражаты быйылкы жылдын башына карата 10,8 миллиард сомду түзгөн. Андан бери камсыздандыруу түгүмдөрү 1,3 миллиард сом эсебинде келип түшкөн. Кыргызстанда жыл сайын 10 000 киши психикалык жактан ооруп, атайын каттоого алынып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Республикалык психикалык саламаттык борборунун директору Урайымжан Исмаилов билдирди. Туруктуу каттоодо турган акыл ооруларынын саны азыр 71 миңге чамалайт. Алардын 54,5 миңи оор психикалык дарт менен жабыркап, өлкө боюнча 146 психотерапевт дарыгер талап кылынса, 8 гана доктур Бишкек жана Ош шаарларында бейтаптарды кабыл алууда. Психикалык дартты аныктап, туура дарылоого эл арасындагы стигматизация оорусунан корунуу да себеп болуп жатканын адистер белгилешет. Эми спорт жаңылыктарында кыргызстандык балбан Юрий Краковецкий Ташкентте күмүш медалга ээ болду. Бул тууралуу өлкөнүн дзюдо федерациясы билдирди. Маалыматка ылайык, Grand Prix Ташкент 2017 аталышындагы эл аралык мелдеш 6-8 октябрь күндөрү Өзбекстандын борборунда өттү. Анда Краковецкий 2 өзбекстандык спортчуну багындырып финалга чыккан. Андан соң аталган алтын медаль үчүн израилдик дзюдочу менен беттешип күмүш тагында. Аталган спорттук иш-чарага 23 өлкөнүн балбандары катышып, Кыргызстандын атынан 4 спортчу ат салышкан. Берүүнүн соңунда сиздерди биздин сайтка чакыра кетейин. Ынтымак KG сайтынан акыркы маалыматтарды, эң кызыктуу видеолорду таба аласыз. Биздин телеканалдан кеткен бардык берүүлөр ошол жака жайгаштырылат. Ынтымакты социалдык тармактардан дагы таба аласыз. Бизди Ынтымак медиа групп деп издеңиздер. Бул жаңылыктардын түшкү чыгарылышы болду. Биз менен калыңыздар.